Мен тактош эле бир-эки маселем бар. Негизи урматтуу министр орун басары, могул жерде биздин урматтуу депутаттар туура маселе көтөрүштү. Негизи сиздер мына фонд атайын бүгүнкү күндө биз түзүп бергенбиз, бирок тилекке каршы ошол фондко түшкөн акчаны бир багыт иштетсин деп, көптөгөн туура багыт иштетсин деп, көптөгөн нерселерди ошо жаңы техника сатып алууну жана өзүңөрдүн секретарьтарыңарды каржылоону силер алып салып атасыздар. Кайрадан республиканский бюджет төлөп берсин деп. Түшкөн каражатты бир гана ошо жол багытына эле иштетебиз деп. Туура, анан негизи мына азыр бул жерде биздин депутатыбыз туура суроо берип кетти. Мына жолдун боюндагы турган соода дөкөндөр, кандайдыр бир имараттар, алар бүгүнкү күндө фондко төлөбү деп туура айттыңыз, алар фондко төлөйт, бирок бүгүнкү күндө силер ошол жерлерди толугу менен өзүңөрдүн балансыңар алып бүттүңөрбү? Себеби менин маалыматым боюнча силер толугу менен аны алып бүтө элексиңер. Себеби бул өзүнчө көп убакыт ажыратат. Себеби булар силер кадастрдан барып, ошол магистральный чоң жолдордон кетип аткан, ошо чоң шаалардан өткөн жолдордо боюнда турган силердин карамаңарга кирген жолдордо турган соода борборлору, магазин болобу, эмне болобу, алар бүгүнкү күндө айыл өкмөткө же шаарга төлөп атат, туурабы? А сиздер мына фонддун алкагында, түзүлгөн фонддун алкагында силерге толук мүмкүнчүлүк берилип атат. Ошону кайра силер фондко түшүртүп, ошо жолдорду каржылоосун жана ошол жолдорду караганга, оңдогонго чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошону тездеткиле да. Данияр Эрмекчи, аябай туура маселе бердиңиз. Бир жагынан бул маселе өтө биз үчүн оор маселе, бир жагынан керектүү маселе. Мыйзам боюнча полоса отвода и придорожный полоса деп жолдун баардык категориясынын өзүнүн, то есть өзүнүн размерлери менен бекитилип берилген. Бирок бүгүнкү күндө баягы жолдорго керектүү правоустанавливающий документтерди алуу боюнча биз иш алып барып келе атабыз. Жакында эле жер кодекси боюнча дагы земля автомобильных дорог деген түшүнүктү дагы ал жакка киргиздик. Ошондо менен акырындык менен биз укуктук жолдордун документтерин алууга бир мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Мунун үстүндө биз тынбай эле иштеп келе атабыз. Андан сырткары президентибиздин номер 56 жарлыгы чыккан. Ушул жолдун боюндагы мыйзамсыз курулуштардын баардыгын бүгүнкү күндө иретке келтирүү боюнча, ал боюнча дагы параллельно иш жүрүп атат. Азыр бүт жерлерде ошол мыйзамсыз курулган баягы кичинекей павильон дейбизби, кандайдыр бир сойдага ылайыкташтырылган жаналардын баардыгы бүгүнкү күндө алдырылып атат. Рахмат. Негизи ошону тартипке салгыла. Себеби бүгүнкү күндө карасаң мэрия талашып жүрөт, карасаң айыл өкмөттөр талашып жүрөт. Негизи мыйзамга ылайык ошол жерлер силерге караштуу да. Бүгүнкү күндө силер ошону кадастрдан барып, ошол тийиштүү документтерди, китептерди өзүңөргө чыгарышыңар керексиңер да. Көк китеп болобу, кызыл китеп өзүңөрдүн балансыңарга алышыңыздар керек. Буга убакыт керек, но бирок ошого карабастан эртелеткиле. Анан окутуу боюнча сиздер айтып атасыздар, биз окутабыз кайрадан, кадрларды даярдайбыз деп. Анан ошо окутканда, даярдаганда бул туура, анан мына консультанттардан жакшыраак даярдагылачы, өзүңөрдөн чыксынчы. Мына проекттин консультанттары көп карасак, министерство рас акча бөлүп атпайбызбы? Окутуу. Ошо окуткандан кийин мына азыр жолдорду Кытайда аралап атат, консультанттарды башка жактан алып келип атат. Килеген акчаларды ошо консультанттар алып кетип атат. Агерде мүмкүнчүлүк болсо, мына миллиондогон акча түшүп атат. Окутуп койгула. Эл аралык сертификаттарды алып бергиле. Ошол консультативный тендерлерге катышып, ошо биздин өзүбүз жарандар, өзүңөрдөн чыккан адистер, консультант болсо, мен ойлойм, ошол акчалар кайра эле ошо өзүңөргө калат да, мамлекетке калат, ошо фондуңарга калат. Анан мына чоң долбоорлорду эми мына кечегинде президентибиз канчалаган техникаларда, миңдеген техникалар келди силердерге. Ошон үчүн мына чоң долбоорлорду эми мындан кийин чет мамлекет, эми мейли бир өнүккөн мамлекеттер, Европа мамлекеттери салса мейли, эми мына ошо кытайчалык биз сала албайбызбы? Чоң долбоорлорду өзүңөр алгыла эми. Ошо баягы сиз айткан жол чарба департаменти алсын, ошону алып өзүңөр адистерди даярдагыла, техникаларыңар бар, өзүңөр курула. Ошол каражат өзүңөргө түшөт да. Ошол келип куруп аткандар жөн курбай атат да. Алар өздөрүнүн пайдасына куруп атат. Өздөрү ошол компания килеген акчаларга иштеп атат. Ошол акчалар өзүңөргө калсын. Ошого аракет кылыңыздар.